Кыргызстанда Курманбек Бакиевдин кланы улам бекемделип жатты. Алардын өзүн билемдиги, кыянатчылыгы адамдардын жек көрүүсүн улам тереңдетип, өлкө жаңы коркунучтарга карай жылып баратты. Акаевдик режимден калган ири көйгөйлөрдүн бири Казакстан менен чек ара талаштары эле. Чек ара келишимине кол коюлганы менен парламентте ратификациядан өтө элек болчу. Ысык көл областындагы Каркыра жайлоосу өлкөдөгү эң керемет жайлардын бири. Бул жерде жылына 2 маал каркыралар конуп өткөндүктөн жайлоонун аты ошондон аталып калган. 2008 жылы Жогорку Кеңеш келишимди бекитет. Ага ылайык Каркыра 2 коңшуга бөлүштүрүлгөн болчу. Кыргызстан менен Казакстанды эми бул дарыя бөлүп турат. Аркы өзүдө өзүңүздөр көргөндөй Казакстандын чек ара бергиши орнотулган. А мен болсо Кыргызстандын чеги аяктаган жерде турам. Кийин оппозиция Каркыранын оттуу жана көп бөлүгү Казакстанга кетип Кыргызстанга таштак какыраган жерлери тийди деп чыкты. Бирок ал кезде бийлик оппозиционерлерди тоготпой калган эле. Каркыра боюнча түптө чогулган оппозиционерлерди Бакиевдин обончулары кантип жумурткалары менен урганын көрүңүздөр. Eski parlament 2001 жылдан бери 6 жыл 7 жыл бермей келген ошону. Кайтып еттиңер менен кыйкырып атасыңар. О кыргыз болбой калдыңар силер. Не болбосо пираңдасы, не болсо тагандасы. Бакиевчилер Кыргызстандын кирешелүү тармактарын акырындан басып ала башташты. Финансы чөйрөсү үй бүлөлүк бизнестин эң майлуу тармагы болуп калды. Бул жакта Максим Бакиев 100 миллиондогон долларларга ээ болуп турду. Семья и приближенные попытались. Үй бүлө жана анын жакындары банктардын баарын болбосо да анын негизги бөлүгүн чөгөлө түшкөн. Айрым жерде рейдерлик менен башка учурда акчага бир нече банктын портфели алынган. АУП, анын өнөктөшү Манасбанк, бул Белаконь жана Кыргыз Кредит банкы бул италиялык бизнесмен Фиакони. Фиакониден банкты акцияларды берүүнү талап кылышкан. Ага кылмыш иши козголгон. Инфаркт менен жатып калып бир нече күн камакта да отуруп чыкты. Алардын портфелине Ысык көл Инвест банкы да киргизилген. Ал боюнча да чоң чуу чыккан. Байкожоев банкты тартып алышканын айтып чыккан. Промстрой банкка АУП тарабынан кол салуу болгон. Бир күндө Промстрой банктан соцфонддун каражаттарын алып чыгуу жана банкты банкрот деп табуу боюнча сот чечими чыккан. Бул деген банктын мурдагы кожоюндарын банкты үй бүлө жана анын жакындары каалаган акчага сатууга мажбурлашкан дегенди түшүндүрөт. За ту цену, которую хотела семья и его приближенные. Жалган контракттар боюнча чет жердеги акчаларды салыктардан четтетип өткөрүп турушту. Көп сандаган биринчи кезекте Россиялык компаниялар кыргызстандык акча жуугуч системасынын кызматынан пайдаланып турушту. Анын ичинде кылмыш жолдору менен жасалган акчаларды да адалдап жатышты. Насколько я так понимаю, это о миллиардах долларов США. Менин түшүнүгүм боюнча жылына миллиардтаган долларлар жөнүндө сөз болуп жатат. Эксперттердин айтымында, эгерде Россияда жылына 600 миллиард доллар адалданса, анын көп бөлүгүн кыргыз банктары жасап берип турушкан. Отмывать денег, то хорошую часть на себя брали кыргызские банки. Албетте, көмүскө кирешелердин анык санын бул схемаларды жасагандар гана так билсе керек. Ишембаевдин ою боюнча Максим Бакиевдин көзөмөлүндөгү банктар өз кызматтары үчүн жалпы суммадан 5% алып турган болушу ыктымал. Каражаттардын бир бөлүгү нак акчаларга айлантылып, мүшөк болуп кайра Россияга кетип турган. Мындан Кыргызстан эмне чыгымга учурат эле? Биздин бюджет эмес, Россиянын бюджети зыян тарткан деген суроо болушу мүмкүн. Бирок бул арам иштер эртеби кечпи ачыкка чыкмак да биздин Россия менен болгон мамилебиздин бузулушу турган иш эле. Алас келгенсип өлкөнүн эл аралык беделине соккурулма. Үй бүлөлүк кландын дагы бир аферасы жер үйгенине байланышкан. Аны иштетүү лицензиясы артында Борис Березовский турган чет жердик фирмага берилген. Ал учурда айтылуу олигарх Россиядан качып кеткен болчу. Кыргызстандын бюджетине бул келишимден болгону 300 сом түшкөн. Башкача айтканда, лицензияны тариздөөгө кеткен төлөмдүн баасы ошончо болчу.
Андан кийин Березовский жер үйдү казактарга сатып жиберди. Бул ишке бир тыйын салбаган Борис Абрамович менен анын өнөгү Максим Бакиев бул иштен канча миллион долларга чөнтөгүн толтурганын өздөрү гана билишет. Кийин 120 миллиондон 200 миллион долларга чейин киреше көрүшкөн деген сөз тарады. Мына ошончо акчаны Кыргызстан жоготуп жатпайбы? Албетте, мындай арам иштерди ачыкка чыгарбоо керек болгон. Ошондуктан Бакиевчилер бул окуяларды жаза баштаган маалымат каражаттарынын оозун басууга өтүшөт. Ал кездеги окуялардын бирин гана эске салалы. 2008-жылы Кыргызстанда чынында акыбал оор эмес беле сөз эркиндигине келгендечи. Гезиттер жабылып, журналисттерге когунтук күчөп, ушу бир Кыргызстан сөз эркиндигинин бир кара тилкеси болду го дейм ошол жылдарчы. Мисалы мен ошондон бери ошончолук оор күндөрдү мен журналисттер үчүн көргөн жокмун чынында. Анан гезиттер жабылып, анан бизди де-фактого болгон чабуу болсо, мындай бир улам күчөп отурду да кульминациясына жетипчи. Анан алгачкы кылмыш иш бизге карата болгон иск Жаныш Бакиевдин уулунан болду да. Анан ал бала адамды сүзүп өлтүрүп алган деген макаланын тегерегинде болду. Сот процесси болуп, бизге 1 миллион сом айып тагылган. Соттун чечимин унчукпай аткаруунун ордуна редакция айып пулду төлөөгө кол кабыш кылгыла деп жумурай журтка кайрылды. Анда да ар бир жарандан 1 сом кошумча бергиле деп айтылган. Баласы, Жаныш Бакиевдин баласы бизге 1 миллион сом салганда, биз акцияны баштабайт элек, бирок мени 2 жолу сотко чакырышты да, төлөгүлө деп. Төлөгүлө же болбосо кылмыш козгойбуз деп. Анан ошондон айла жок, ошол идея келди. Бирок ал идея мындай бир сотко акча чогултуп берүү эмес, мындай аркасындагы идея бул болчу да, ушул элдин канын соруп эле ушу үй бүлөсү тойбой койду. Эми келгиле ушу эл 1 сомдон чогултуп берели, ушулар тойсун деген идея болчу да. Дароо эл редакцияга ушунчалык агылып келди да, анан 1 сомдон ушу 10 сом эмес, 20 сом эмес, ушу сары 1 сом салыш болчу да идеясы. Көрсө, Жаныштын доосу иштин башыган экен. Андан кийин баш ийбеген гезиттин жетекчисин чындап кысымга ала башташты. Салык системасындагы коррупция боюнча жазганбыз да, бизге кайрылуу түшүп, президентке кайрылуу. Абдан ошондо мындай бир коррупциянын схемасы абдан ачылган болчу да, ошол каттачы. Анан ошол кезде Ак үйдүн 7-чи кабатында дароо чогулуш болуп, эмне кылабыз деген маселени коюлуп, анан башкы прокуратурага тапшырма берилген. Башкы прокуратура ошондо бизге мага учредитель катары, анан башкы редактор катары кылмыш козгогон. Ошондо кылмыш кодексинин 329 статьясы, бул ложный донос, бул деги эле журналисттерге табиятынан туура келбеген берене да. Ошол берене боюнча бул 5 жыл түрмөгө камалыш керек адамчы. Ошентип сот процесс башталды. Бирок мен сот процесстен корккон эмесмин да. Мени тынчсыздандырганы биздин өзүбүздүн жеке коопсуздугубуз болду да, жолдошумдун, үй бүлөмдүн коопсуздугу болду. Аркабыздан машиналар ээрчип эле, телефондон коркутуулар болуп. Ошол абал абдан оорлоп кеткен. Мен ошол кездеги мындай психологиялык абалды мен сүрөттөп бере албайм да. Басылма ээси менен анын жакындарынын өмүрүнө чындап коркунуч туулганы айгине болду. Орозобекова башын сактоо үчүн чет жердик дипломаттардын жардамын кабыл алууга мажбур болот. Бишкектеги Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери бир нече элчилик жардам берди мага өлкөдөн чыгып кеткенгечи. Бизди Алматыга араң өткөрүп кетишти, ошо чек арадан. Себеби биз эч ак тизмеде болчубуз да, өлкөдөн чыга алмак эмеспиз да. Анан чек арадан араң өткөрүп кетишти дипломатиялык машина менен. Анан бизди алып барып ошо Алматыдагы БУнун качкындар комиссариатына тапшырышкан. Анан ошол БУ бизди Швейцарияга жөнөттү да. Бул басылма 2010-жылдын апрелинен тарта гана кайра жарык көрө баштайт. Ага чейин Бакиевчилер эркин басма сөздү андан ары муунтууга өтүшкөн. Жыл соңунда мөөнөтүнөн эрте таркатылган парламент ордуна шайланган жогорку кеңеш 3 партиянын өкүлдөрүнөн турган.
Бул 71 мандат алган президенттик Акжол 11 депутаты менен СДПК фракциясы жана саналуу коммунисттер эле. Атамекен өлкө боюнча 5%тык бөгөттөн өткөн. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы партия бардык эле региондо талап кылынган 0,5% алган жок деп чечти. Ошентип Атамекен сыртта калды. Албетте, парламенттеги көзгө басар оппозициячыл партияга биринчи күндөн тарта эле кысым башталды. Керек болсо коркутуулар, кол салуулар болгон. 2008-жылы депутат Руслан Шабатоев дайынсыз жоголду. Анын сөөгү 1 жылдан кийин гана табылган. Ошол мезгилде албетте куугунтуктоо да болгон, менин апама да иш козголгон. Мен өз үйүмдү жардырган, 2 гранат ыргытып, үйдүн бир бурчун баягы жарылып урап кеткен. Кудайга шүгүр, бала чака өзүбүз аман калдык. Ал кезде өтө кооптуу болчу. Биз өстүн, өмүрүбүзгө өстүн ден соолукка күйбөй ошол көбүнчө балдарын неберелер үчүн аябай коркунучтуу болгон да. Эми азыр артта калды. Роза Отунбаева 2008-жылы жогорку кеңешке СДПКнын тизмеси менен өттү. Кандай аракет кылышса да социал-демократтардын оозун баса алышкан эмес дейт Роза Исаковна. Анан биз катуу тирешүүдө болдук го Акжол менен көп маселе боюнча. Деле Бакиевдин бир ишин калтырган жокпуз. Эми жөн эле оппонировать этип аткан жокпуз. Мына бүгүн энергетика боюнча мен өзүм ошол комитетке бардым. Эң бир пласт иштер ошол жерде болуп атты. Тоо кең комитети, анан ошо энергетика комитетинде. Эми ошол жерде жана кумторду аракет кылып атышты. Эми энергиянын болсо ушунчалык пласт булар жүргүздү. Канчасын мына токтогулдун суусун баарын сатып, энергияны Тажикстанга сатып атты, каяка сатып атты, билгенин жасап атышты да, вот так вот. Ошо жана Ширшов деген легендарный булардын жулиги. Ошол, ана Бакиев сөзсүз жана Максим Бакиев деген такырт эле олуясы ошол болчу мына. Бүгүнкү агентство по минеральным ресурсам деген. Ошо жерге биз барып канча бетин эле айрыдык булардын. Ошо кызматкерлер бүгүн деле бар, бүгүн деле иштеп жүрүшөт. Унчугушпайт. Ошо афераны көрүп унчугушпайт да. Мына ошо жерден биз айтып бирөөлөрү презентация жасап атат, мына жерүүдү минтебиз, анан кыйратабыз, тигинтебиз деп аткан. Шулер деп ошо жерден мен кыйкырганым бар да ошо жерде. А бирок булар циниктер. А мейли кыйкыра берсин, эмне кылса ошо болсун. Акжол партиясында саналуу болсо да абийирдүү адамдар болгон. Чынында айрымдар бийлик партиясы аркылуу өлкөсүнө жана жарандарга жардамым тиет деген ак ой менен барышкан. Мисалы, бокс боюнча дүйнө чемпиону Орзубек Назаров Кыргызстандын спортун жаңы деңгээлге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алам деп ойлогон. Назаров 1999-жылы катуу жаракат алгандан кийин спорттон кеткен. Ал эми 2007-жылы парламентке келген. Нечто Акжол это Акжол боюнча айтсам, иши туура эмес коюлуп калган. Башкалары кантип алышканын мен билбейм. Бирок мен парламентте спорт, физкультура, жаштар жана гендер саясаты боюнча комитетти башкардым. Менин оюмча, гендерист катары жасаган жумушум баары бир тарыхта калат. В общем-то, о нас в истории по-любому останется. Көрсө Бакиевдин режими Назаров сыңары атактуу адамдардын аттарын жамылышкан экен. Ал ортодо өлкөдө өзгөчө түштүк жергесинде исламдын салтка жатпаган багыттарынын таасири арта баштаган. Мамлекеттик аппарат бул чөйрөгө кайдыгер мамиле кылган. 2008-жылы 1-октябрда ушул жерде массалык башаламандык болгон. Тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү борбордук аянтта орозо айтты майрамдагысы келген, бирок ага тыюу салынган. Кийин алар ушул себептен улам райондук акимчиликтин имаратын ташпыранга алышкан. Жыйынтыгында 32 жергиликтүү тургун көп жылдарга кесилген. Бул процесс ноокат окуясы катары эсте калган. Кармалгандардын арасында көптөгөн жөнөкөй адамдар болгон. Тергөө маалында аларга мыйзам жол бербеген ыкмалар колдонулганын укук коргоочулар билдирип чыгышты.
ноокат ишине ошол кезде коомчулукта бир беткей пикири болбогонунун себеби мына ушунда. Адилеттүү сот болду деп анда эч ким так кесе айта албайт эле. Ошондуктан апрель революциясынан кийин бул иш боюнча өкүм жокко чыгарылганына таң калууга болбойт. Күзгүсүн өлкө түштүгүндө Алай районунда трагедия болду. Жер катуу силкинип, бүт айылды тып-тыйпыл кылды. Болгону 4 үй аман калды. Нура айылында 2008 жылы 5 октябрда жер 9-дан 54 мүнөт өткөндө титиреген. Ал күнү шайлоо болгондуктан айылдын орто жаштагы тургундары мектепте участкада жүрүшкөн. Ошондуктан көз жумган 75 адамдын көпчүлүгү карыялар жана жаш балдар болгон. Тоо коюнундагы Нура кыштагы күчү 8,5 балга жеткен зилзаланын чордону болду. Байдубалы жок салынган үйлөр заматта кыйрап калды. Чегарачылар келген, таможнийдин адамдары, ОФКнын адамдары жардамга келишип, жолдон өткөн машиналарды бүт токтотуп свет өчкөндө, парын жандырып берип турган, ошол машиналардын жарыгы менен, түнү менен багыл соо калгандар бакырып, мен мына жердемин, мен басылып жатам, мына күндөйм дегенде ошолордун үйүнүнө карап куткарып алып чыкканбыз. Солдаттар жардам келген, бүт чегарачылар. Анан эрте менен МЧСтин адамдары алар жардамга келишкен. Вертолет бул жерге конгон, Вертолет мына сайга конгон, 2 вертолет. Алар сразу оор жарадарларды сразу эле ташый баштаган. Ал күнү жергиликтүү кеңешке шайлоо өтүп, көпчүлүк добуш берүү үчүн мектепке кетишкен. Мектеп силкинүүгө туруштук берди. Көбүнчө үйдө калган карылар менен балдар набыт кетти. Өлкө жетекчилиги кыштакты турган ордунда калыбына келтирүүнү чечти. Эл аралык жана россиялык жардамдын Кыргызстандын жаңы тарыхында элдик ашар жолу менен жолдорду куруу аракеттери болуп, бирок арты майнамсыз аяктаганы тууралуу мурда айткан элек. Мисалы, Чолпон атадан Алматыга салынбай калган жолду эске салалы. Ошончо да элдик ашар менен салынган анча-мынча жол бүтүп, карапайым адамдардын керегине жараганы бар. Султан Айжигитов Баткен областынын губернатору болуп тайындалды. Алгачкы азыр бүгүнкү күндө эле 1 миллион тоннагадан чыкпайт го. Где-то 400 000 тоннага чыгарып атат да. Андан немеси кийин казактарга сатылып кеткен, аябай мындай жакшы иш болбоду деп дегим келет да. Себеби деген ал $80 миллион биз оңой эле төлөп койчубуз. Вот. Анан ал жерден себестоимости аябай арзан болчу да. Мисалы 1 килограмм ошол цементте мага специалисттер айтып аткан 70 тыйындан аз болот деп. 1 килограмм. То есть тоннасы 700 сом. казактарга канчанчы жылы сатылды? Казактар ошол эле 2000 курулганда эле сразу сатып берген. Ырчыларыбыз өздөрү барып концерт берип турчу да. Анан жанагы эмелерде баягы курулушчулар, ашарчылар жашаган жерлерде суббота, воскресенье кадимкидей концерт, оюн күлкү болчу да. Анан жанагы эмелер болгон, вахтовый методдор менен иштейбиз да. Баягы вахтасы бүткөндө кетпей койгондор да болду да. Биз кетпейбиз ушул жерде иштей беребиз да. Ошол кызык. Да. Ошентип көпчүлүктүн күчү менен таштуу болсо да айлама жол ишке берилди. Эми Сох анклавына кирип отурбастан Баткендин айылдарына каттоо мүмкүн болуп калды. Ошол замат баалар кыйла түшүп, калктын кубанганын айтпа. Кантке менен Султан Айжигитовду бийликтегилер далыга таптоо ордуна 2008 жылы губернатордук кызматтан мааниси аз президенттин кеңешчисинин кызматына которуп коюшту. Баткендиктердин негизги көйгөйү болгон жол транспорт маселеси кийин гана чечилет.